Саламатсыздарбы? Эгерде сиздин телефонуңузга сиз катталган приложениелерден, сиз көчүргөн программалардан реклама келип сизди чарчаткан болсо, ушул видео сизге көмөкчү болмокчу. Ал үчүн биз телефондун настройкасына киребиз. Телефондун настройкасын ачканда бул жерден контексттик меню чыгат. Бул жерден биз уведомление дегенди тандайбыз. Уведомлениени тандасак, мына биздеги приложениелердин баарында жанык турат. Демек бизге SMS рекламалар келип шаштыбызды алат. Эгерде сиз мисалы үчүн мына Google'дан ошондой эле сиз көчүргөн приложениелерден рекламалар келген болсо, ошолордогу уведомлениени жаап койсоңуздар болот. Ушул сыяктуу ар бирин жаап койсоңуздар, сиздерге ошол рекламалар келбей калат. Ошондой эле биздеги WhatsApp жана Telegram группаларынан сиз башка сайтта отурганда WhatsApp'тан келген SMS'тер улам могу үйдү жактан түшөт го, могу жака. Ошол дагы түшпөй калыш үчүн ушул WhatsApp'тын дагы уведомлениясин өчүрүп койсоңуз болот. WhatsApp'ты мына реклама келип аткан бардык приложениелердин уведомлениясин өчүрүп койдук. Бизге керектүү болгондордун гана уведомлениясин жандырып койсоңуздар болот. Мисалы үчүн булардан да реклама келет, жаап коеюн. Мага керектүүсү сообщение эле. Калганын ошо уведомлениясин өчүрүп койдум. Эми WhatsApp'тан сизге келген SMS'тер эч кандай музыкасыз, үн чыгарбай эле жана сизге белги бербей эле ошол WhatsApp'ка SMS'тер келе берет. Качан гана сиз керектүү болуп ачканыңызда андан кийин көрө аласыз. Эгерде WhatsApp'ты өчүрбөйм десеңиздер, WhatsApp'тагы уведомлениени жандырып койсоңуздар болот мынтип. Рекламалар тажатса, ушинтип өчүрүп алсаңыздар дагы болот. Бул бир жолу.